Bizde улуттук деген нерсени айтуудан тайсалдап, Орозбек Акимбаев Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев менен эң жакшы мамиледе болуп, ал менен бирге жүргөнү көпчүлүккө маалым эмес. Акимбаевдин айтымында Советтер Союзу маалында партиянын Алай райондук комитетинин катчысы болуп иштеп, Казакстанга окууга барып, диплом алуу учурунда Назарбаев менен жолугушкан. Ошол учурда Назарбаев Акимбаевга кызмат сунуштаганын эскерип өттү. Дипломду тапшырабыз, ошого Казакстан борбордук комитетинин катчысы Назарбаев Нурсултан Абишевич келип катышат деп айтты. Анан биринчи кезекте ошол партиялык мектепти кызыл диплом менен бүткөндөргө тапшырат. Мына Кыргызстандан Жолдош Акимбаев, сен диплом аласың, ошондо чыгып рахмат сөзүңү айткын деди. Анан дипломду тапшырууда Нурсултан Абишевичтин колунан диплом алдык. Анан кийин ошондон эми Кыргызстандын өкүлү сүйлөп койсун деп Орозай Батырбекович сөздү мага берди. Андан көп өтпөй дагы бир мамлекеттик иш-чарада Назарбаев менен жолугушкан. Ошол учурда дагы Акимбаевди унутпай жакындан тааныгандыгын айтат. Бу Алай райкомунун секретары болот. Мен ушул райондон союзга депутатмын дегенден, а мен бул жигитти тааныйм деди. Анан баягы окууну бүтүп атканда мен сизге диплом тапшырбадым беле деп эсимде экен, ошону айтты. Ошентип ал киши менен жекече көрүшүп, учурашып, колун кармап сөзүн укканыма мен пешенеме жазылганына ыраазымын. Назарбаев тарабынан кызмат сунушталган учурда өз өлкөсүндө иштөөнү туура көргөн Акимбаев бир канча кызматтардын тепкичтерин басып өткөн. Өлкөдө кандай окуялар болуп өткөн болсо, анын баары бүгүнкүдөй эсинде экенин кошумчалады. Кандай учур болсо да өлкөнүн тагдыры, келечеги, эртеңи үчүн коңшу өлкөлөр менен алаканы бекемдөөнү туура көрөт. Жаштык, жетилгендик, орто жаш, улуу жаш, карлык деген стадиялар бардыгы тең ар бир адамдын башынан өтөт. Ошондо бул дүйнөгө түрк болгон эч ким жок. Мына ишти мындай аткарат, мындай кылат деп өзүнүн окуучуларына, бирге иштегендерине үйрөтүп кетиш туура болот. Мен аны келип Абсамат Масалиевичке айттым. Нурсултан Абишевич шундай деди, мени шундай дедим десем, күлүп, Нурсултан Абишевичке керек кадр Кыргызстанга кереги жок бекен. Сиздей кадр бизге да керек деп. Ошон үчүн Абсамат Масалиевичтин учурунда мени бир топ кызматтарга барасың деди, которобуз деди. Анан айрым себептер менен болбой калды. Мына өзгөнгө биринчи секретарлыкка котором деди, ноокатка котором деди. Эми азыр секрет эмес, буну айта берсе болот. Облыс полкомдун төрагалыгына коем деди, ЦКга отраслевой секретарь коем деди. Анан баягы жашоодо деген бир нерсеге себеп болуп калат экен да, болбой калат экен да. Бирок мен басып өткөн жолума ошо Кыргызстан борбордук комитетинин биринчи секретарларына Турдакын Усмалиевичке, Абсамат Масалиевичке, ошол Казакстандын борбордук комитетинин биринчи секретары Нурсултан Абишевич Назарбаевка ушу мени адам катары, адис катары, партиялык кызматчы, саясатчы катары мага баалап, мени баалап, мага мынандай тигиндей деп кеңеш берип, жол көрсөтүп, жандарына алып жүргөнүнө жылуу сөз айтканына ыраазымын. Акимбаевдин саясатта, экономикада, коомдо дегеле бардык багыттар боюнча тажрыйбасы мол болгондуктан андан акыл кеңеш сурагандар дарбын. Шакирттердин айтымында Акимбаев бир сүйлөгөн талаптуу катуу коюп, мыйзамды бекем сактаган адам. Орозбек Маматович бир гана муну ашык мындай кандай десек, жумуш жөнүндө гана эмес, өзүнүн улуу инсан катары кеп кеңешин айтып, ушул күнгө чейин дээрлик күнүгө десе мен жаңылышпаймын. Биз менен жеке беседаларды өткөрүп турат. Көптөгөн бир насааттарын айтат. Мисалы, көпчүлүк жетекчилерди биз эми балким ушу иш боюнча эле урушуп, тигиндей кыл, андай кыл, мындай кыл деши мүмкүн.
Иш боюнча да талаптарды негизи катуу коет. Катуу коет дегенде кандай? Ар бир ишти так жана майыны чыгарып аткаргыла деп бизге күн сайын айтып турат. Мен эми мындай бир улуу инсан менен биринчиден замандаш болуп калганыма мен аябай сыймыктанам. Ошону менен катары эле мен анын шакирти болгонума өтө чоң бир сыймыктануу менен айта аламын. Оразбек Кулматовичтин мен миңдеген шакирттердин бирөөсү болушум толук мүмкүн. Бул күнгө чейин дагы азыр мисалы мен тааныбаган улуу инсандар да келип биздин жетекчибиздин ушул кеп кеңешин батасын алып кетип турушат. Тарыхты тутутуп өлкөнүн келечегине үлгү болгон Акимбаев мамлекеттик ишмерлер өлкөгө жүрөгү менен кызмат кылышы керек деген ойдо. Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, эл аралык деңгээлде да тааныл алган каарманыбыз айрыкча коңшу өлкөлөр менен мамилени бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулуусу керектигин айтат. Эске сала кетсек, 2 мартта президент Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга барган. Иш сапары учурунда да эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп, достук мамиле мындан ары да жандан ары айтылган болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.